Баткендин экологиялык абалын жакшыртуу жана жарандардын тазалыкка болгон маданиятын жогорулатуу максатында ишембилик өттү. Ага мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматкерлери активдүү катышты. Бүгүн мына бужунун үстүнө ишембиликке, субботникке бөлүштүргөн экен. Бардык ишканалар жакшы катышып, жакшы болуп атат. Биринчиден мына мусорларды жыйнап, күйгүзүп атабыз. Эми күйгүзбөй көмүш керек. Вынужден буларды күйгүзбөсөк болбойт. Себеби жердин бетинде болуп калып атат. Эми өкмөт абышат этти. Азыр калган шишелерди, башкаларды трактор алып келип туруп, казып туруп көмүп коебуз деди. Ата калган бүт күйө турган нерселердин пакет барбы, башка барбы баарын жыйнап туруп бүгүн күйгүздүк. Ишембиликке катышкан мамлекеттик кызматкерлердин айтымында аймакты таза сактоо ар бир жарандын милдети. Алар тазалыкты сактоо боюнча жарандарга кайрылуу жасап, тазаланган жерimiz таза кармаган, таштаган жер таза болот деген ойду баса белгилешти. Эртең түштөн кийин түшкө маал ушул тазаланган аймактарды карасаңыз кайра эле ташталып калат. Бул деген ушул элибиздин маданий ыйман аң сезими өзгөрүш керек болуп атат да. Ошон үчүн ар бир жараныбыз буга кайдыгер болбош керек. Көрүнгөн жерге таштандыны таштабаш керек. Атайын таштай турган жерге ташташ керек. Ишембиликке жергиликтүү тургундарыбыз активдүү катышпай атат. Жок десек дагы жаңылып калабыз. Бул чыккандар бул 1% дагы түзбөйт. Ишембилик учурунда көп сандаган таштанды чогултулуп, атайын белгиленген жайларга чыгарылды. Бул иш-чара аймакты таштандыдан тазалоо менен гана чектелбестен, коомчулуктун тазалыкка болгон мамилесин өзгөртүү зарылдыгын дагы бир ирет көрсөттү. Назгүл Абдрахманова, Жорубек Кубанычбек уулу, жаңылыктар.